Башкаланын Таштанды таласында атайын кызмат көрсөтчү көчмө унаа иштей баштады. Мындай кызмат Таштанды терип жан баккан жарандарга туура багыт жана жардам көрсөтүүгө багытталган. Бул максатта Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы Таштандыны кайра иштетүүчү заводду куруу боюнча долбоорун алкагында 250 000 евро каражат бөлгөн. Теманы кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев улантат. Бул Бишкектин башкы маселесинин бири болгон Таштанды талаасы. Тоодо үйүлгөн акыр чикирлерди казып, темир, желим, жез жана башка толгон токой буюм издеген адамдын саны көп. Арасында өспүрүмдөр да кездешет. Алар таң заардан кечке чейин Таштанды аралап, арзыбаган акча үчүн эмгектенет. Кардон чогултасыз болду. Башка эч нерсе чогултпайсыз. 500 сом, 300 сом, жакшы болсо 700 сом. Шекде көп адамдар иштейт, баардыгын көйгөйлөр ушул акча табыш керек. Сырттан барган адам бет капсыз жүрө албайт, анткени ден соолукка зыян заттар чыгат. Ага кайыл болгондор кичине бизнес үчүн күндө Таштанды талааны кыдырат. Эми аларга жардам көрсөтчү кызмат ишке кирди. Бул адамдардын баарына кеңеш берилет жана медициналык жактан тейлинет. Бүгүн атайын жабдылган көчмө унаа иштей баштады. Көбүнүн паспорту жок экен. Аларды каттоого алып, документ алууга көмөктөшөт элек. Бул иштердин баарына деп биздин банк каражат 250 000 евро бөлүп берди. Шаар бийлиги күзүндө жаңы заводдун курулушу башталат деген үмүттө. Долбоор үчүн Европа өнүктүрүү банкы 22 миллион евро каражат бөлгөн. Анын теңи грант түрүндө берилет. Иш жанданса, эски Таштанды көмүлүп, анын жанына жаңы ишкана түшөт. Сам кредит, он состоит, Насыя же болбосо грант эки фазадан турат. Каражат биринчи болуп тазалык ишканасына жаңылоого, экинчиден Таштанды полигонуна завод курууга керектелет. Тендер жарыяланып, утуп чыккан фирма тандалып алынган соң заводдун курулушу башталат. Таштанды көйгөйү Бишкектин айланасы чоңойгон сайын улам орчундуу маселеге айланып келет. 1974 жылы түптөлгөн полигондун аянты азыркы күндө 85 гектарды ээлеп, бийиктиги 10, айрым жерлери 20 метрден өйдө жогорулап кеткен. Диана Мамекова, Уланбек Дыйканбаев, Нурсултан Толубай уулу, Коомдук 1 канал.